Саламатсыздарбы? Алдыңыздарда Сапар агай. Бүгүн мен силер менен жакшы кабар бөлүшмөкчүмүн. Силерден сурануч күн коюп, угуп койсоңуздар. Жалал Абад областы боюнча спорттун эркин күрөш түрү боюнча жалгыз гана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Рыскулов Жолдош агай. Азыр кубанычтуу кабар дегеним Аксы районунан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу болуп Бекболотов Жангазы Токтоматович ыйгарылды. Жакында алды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу болуп. Мындан чыкты Жалал Абад областы боюнча эркин күрөштөн 2 эмгек сиңирген машыктыруучу болду. Бекболотов Жангазы Аксы району жерге тал айыл өкмөтү. Жангазы куттуктайбыз иним. Мындай наамды өтө күчтүү тренерлер, өтө мыктуу, билимдүү машыктыруучулар гана ала алат. Мына Жолдош агай өзүнүн агайың болот. Кийин Жолдош агайда спорт мектепти бүткөндөн кийин Жангазы Жалал Абадда машыккан, институтта окуп, бул биз үчүн өтө сүйүнүчтүү кабар. Жангазы дагы бир жолу куттуктайбыз иним. Мен Жангазыны билген адам катары айтайын. 2007 жылдан бери таныймын да, 2007-2008 жылдан бери. Мындайча айтканда мунун күрөш үчүн жаралган бала десем, мындай адашпаймын да. Күрөш жашында күрөшүп жүргөн. Азыр ушундай күрөшкө мындайча айтканда фанатик агайда мына акыры ушунча менети талага кетпеди. Бул заслуженный алыш өтө кыйын. Мына мунун окуучусу, мына барыңарга таанымал, Кыргызстанда бардыгы сыйлаган Мырзаназар уулу Бекболот деген окуучусу бар. Бул бир канча жолу Кыргызстандын чемпиону болгон. Акыркы эле жаңылыктардан Алматада кубок болду да, Болот Турлуханов атындагы турнирде 61 килограммда, бул 5-4 жылда 1-чи орунду алды. Мына акыркы күрөшү бул быйылкы жылдын. Ага чейин 21-чи жылы Сербияда U23де 2-чи орун. Алматы шаарында Олимпиадага лицензионный турнирде 3-чи орун. Эми мен бардыгына эле токтолуп кетпейин эми мунун. Ошондуктан мындан башка мунун Абдиназар уулу Медербек деген окуучусу бар. Быйыл Кыргызстанда среди молодежи 125 килограммда 1-чи орунду алды. Өзү аксылыктарда, Аксы элинде ырчы менен палбан көп өзү. Чынындачы. Ошондуктан дагы бир жолу Масы спорт мектептин атынан, Жалал Абаддагы машыктыруучулардын атынан, Жолдош агайыңдын атынан сени чын жүрөгүм менен куттуктаймын иним. Мындай наамга жетиш ар кимдин эле Кудайым бешенесине жазбайт. Дагы бир жолу куттуу болуп, калган өмүрүңө балдарга арнагын. Эми экинчи маселе боюнча айткым келет. Мынакей эми эгер Аксы эли өтө ынтымактуу, меймандос эл да, биз Аксыда көп болгонбуз. Ошого эми өзүмчө ойлономун да, сен Аксы районунун акими, Сыдыков Замирбек Бейшенович. Эми булар шаарда эми Кербен шаарынын мэри Козубаев Нурбек. Анан жерге тал айыл өкмөтүнүн башчысы Көпөйова Сулайка эжекелерге силер бактылуу экенсиңер деп айтмакчымын. Себеби сиздин мына Лаки Мердин букарасы бар, ошол жерде жашайт. Ушундай бала, ушундай балдарды тарбиялап, бул жерде бул Жангаздын жалгыз менети эмес да, бул жерде акимдин, мэрдин, айыл өкмөттүн, элдин
мээнети бар. Ошондуктан сиздерди урматтуу аким, мэр, айыл өкмөтүнүн башчысы, сиздерде караң кандай бактылуусуңар силер. Аксынын машыктыруучусу ушу мына Мырзаназар уулу Бекболот, Абдиназар уулу Медербек, мындан канча көптөгөн дагы бар, алдыда дагы болот. Мен биринчи сиздерди куттуктагым келип атат. Жаңгазыдай машыктыруучуңар бар. Ошол Бекболоттой калган жигиттериңер бар, Медербектей. Биринчи сиздерди куттуктаймын мен. Эгер мен Нокен районунда мына тренерминби, эгер мен ушундай ийгиликке жетсем, билбейм, мен ыйла бермекмин. Чындачы бизде мындай ийгиликтер жок. Ошондуктан сиздерге ден соолук каалаймын. Мындан ары дагы ошо биздин машыктыруучубуз мындан дагы көбүрөөк олимпиадага чейин Куда буйрса төмөндөгү аталган Бекболоттор, эмелер, Медербектер барат олимпиадага, чемпионат мира болушат. Ушу оюмду билдиргим келди эле. Урматтуу аким, урматтуу мэр, урматтуу айыл өкмөтү, сиздерди дагы ушу Жаңгазынын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучу болушу менен куттуктаймын. Жана сиздер дагы бул машыктыруучуга өзгөчө көңүл бөлүп, аксыйели жакшылап куттуктап, мындан ары иштерине колуңуздардан келишинче жардам берериңиздерге ишенемин. Сиздердин баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Жаңгазы мындан ары экесе күчтүү болуп, экесе ойлонуп дагы чемпиондорду чыгара бер. Ишиң илгери болсун. Урматтуу Аксай элинин жашоочулары, сиздерди дагы ушундай калбандарыңар менен куттуктаймын. Саламатта болгула.